Напсини тарбиялоо. Алла Таала бир аятта пенделерин мындай деп эскертет. Жан ээси эртеңкиге эмне даярдаганын карасынчы. Алладан корккула, анткени Алла силердин эмне кылып жатканыңардан кабардар. Хашр сүрөсү. О адамзат, ар дайым жамандыкты каалап турган напси сага шайтандан да жаман душман экенин билип кой. Шайтан напсиңдин каалоосу менен мойнуңа минип алып, сени Алланын жолунан чыгарып салышы мүмкүн. Напсиң болсо сени куру кыялдар менен алдап коет. Себеби напси бейкапарлыкты, кайдыгерликти жактырат жана өмүрдү жалкоолук менен өткөзүүнү каалайт. Ал дайыма бузук иштерге аралашат, текебердикке түртөт. Эгер напсиңе ыраазы болуп, ага баш ийсең, акыбетиң өтө жаман болот. Напси эч качан жакшылыкка алып барбайт. Напси балээлердин башаты. Шайтан үчүн күнөөнүн уюгу болгон напсинин жакшы көргөн киши жаратканды тааный албайт. Куранда мындай деп айтылат: Алладан корккула, албетте ал жасаган иштериңерди анык билүүчү. Пенде өмүрүн кандай өткөргөнүн, акырет үчүн эмне иш жасаганын ойлосо, ошол нерсе анын жүрөгүнүн тазаланышына себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сааттык ой жүгүртүү 1 жылдык ибадаттан жакшы деген. Абу Лайс аль-Самаркандинин тафсиринде да ушундай айтылган. Акылдуу кишилер өткөн күнөөлөрүнө тооба кылып, өзүн акыретте тозок отунан куткара турган жана Аллага жакындатчу иштер туурасында ойлонсун жана аларды аткаруу менен акыретин куткарсын. Максаты жок, аягы белгисиз иштер менен алек болбосун. Жаман иштерди таштоого шашылсын. Ар дайым Алланы эстеп, арам иштерден оолак болсун. Напсинин шариатка жатпаган каалоолорунан качып, ага каршы туруктуулукту сактасын. Напсини тарбиялоо тууралуу улуулардын сөздөрү. Сулайман алейхиссалам пайгамбар мындай деген экен: Напсисин тарбиялай алган киши жалгыз өзү бир шаарды багынткан батырдан да күчтүү. Азирети Али радиаллаху анху айтат: Мени менен напсим бир короо кой менен койчудайбыз. Койчу койдун бир жагын чогулса, экинчи жагы жайылып кете берет. Ким напсисин жеңип, анын каалоолорун тизгиндей алса, ырайым кептине оролуп, керемет топурагына көмүлөт. Ким жүрөгүндөгү асыл сезимдерди өлтүрсө, каргышталган кепинге оронуп, азап топурагына көмүлөт. Белгилүү олиялардын бири мындай дейт: Аллага ибадат кылып, напсиң менен күрөш. Аз укта, аз сүйлөө. Аз уктоо эркти күчөтөт. Аз сүйлөө балээни тосот. Адамдарга жана башка жандыктарга зыян келтирбөө пендени тилегине жеткирет. Аз тамактануу пендеге напси кумарларын кыйынчылыксыз жеңүүгө шарт түзөт. Ашыкча тоюу жүрөктү мокотуп, адамгерчиликтен четтетет. Аз тамак жүрөктү нурлантат. Ар дайым ток жүрүү пендени Алладан алыстатат. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Жүрөктөрүңөрдү ачкалык менен нурданткыла. Напсиңер менен күрөшүп, аны тарбиялоо үчүн ачкалык жана чаңкоо куралын колдонгула. Ачкалык менен бейиш эшигин каккылоону токтотпогула. Себеби анын сообу жихадтын сообуна тете. Алла үчүн ач болуп, суусагандан өткөн ибадат жок. Ким курсагын үзгүлтүксүз тойгузуп жүрсө, руханий ааламга кире албайт. Руханий лаззат ала албайт жана ибадаттын даамын сезбейт. Азирети Абу Бакр радиаллаху анху айтат: Мусулман болгонумдан бери жараткан эгеме кылган ибадаттан лаззат алыш үчүн эч бир убакта тое тамак жебедим жана канганча суу ичпедим. Себеби көп жеген киши көп ибадат кыла албайт. Пенде кекиртегине чейин тоюп алса, дене бою оорлошуп, уйку басат. Муундары бошоп, көп ибадат кылууга ниеттенсе да кыла албай, колунан уйкудан башка эч нерсе келбей калат. Мындай адам сулаган өлүккө окшойт. Минхажул Абидин аттуу китепте да дал ушундай айтылган. Улукман даанышман айтат: Улум,
Уйкуда жана тамакта чектен ашпа. Себеби көп жеп, көп уктагандар кыямат күнү сырака жаман абалда келишет. Алардын эч кандай жакшы иштери болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: көп жеп, көп ичүү менен жүрөктөрүңөрдү өлтүрбөгүлө. Анткени көп сугарылган өсүмдүк тамыры чирип куурап калгандай эле жүрөк да көп жеп ичүү менен өлөт. Алымдардын кээ бирлери ашказанды жүрөктүн астында кайнаган жана буусун жүрөктү карай үйлөп турган казанга окшотушат. Буу көп болсо жүрөктү карартат, жада калса өлтүрөт. Көп тамактануу түшүнүктүү билимди азайтат. Курсактын чоңдугу эске тутууну начарлатат. Икая. Бир күнү Яхья пайгамбар алейхиссалам шайтанга жолугуп калат. Анын колунда бир канча жүгөн бар эле. Яхья алейхиссалам бул эмне деп сураганда, шайтан бул адамзатка аңчылыкка жараган, чектен чыккан напсинин каалоолору деп жооп берет. Яхья алейхиссалам мунун арасында мага тиешелүүсү барбы десе, шайтан жок. Сен бир эле жолу кечки тамакты тое жеп алганыңда намазды сага оордоштурган элек деп жооп берди. Бул сөз өмүрүндө бир эле жолу тойгондор үчүн айтылууда. Ал эми өмүрүнүн ар бир күнүндө курсагын кампайтып алып, ачкалык эмне экенин билбей туруп, ибадат кылууга аракет жасагандарга эмне деш керек? Айтууларга караганда, Яхья алейхиссалам бир жолу арпа нан менен курсагын тойгузуп алып, ошол түнү зикир кыла албай уктап калган эле. Алла Таала ага мындай деп вахий жиберген: "О Яхья, менин үйүмдөн жакшы үй таап алдыңбы? Же менден да жакын бирөөнү таптыңбы? Улуулугума касам ичүү менен айтам, Фирдаус менен тозокту жакындан көрүп салыштыра алсаң, көз жаштын ордуна көзүңөн ириң агып, тигилген кийимдин ордуна темир кийим киймексиң." Напси менен шайтанга каршы туруу. Акылдуу киши напсинин азгыргынын ачкалык, орзо менен басат. Себеби Алланын душманы болгон напси ачкалык менен гана тизгинделет. Шайтан пендени дене кумары, жеп ичүү жолдору аркылуу азгырат. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: шайтан адамдын денесинде кан тамыр аркылуу айланып жүрөт. Ошондуктан силер анын жолун ачкалык менен тарткыла. Көпкө чейин ачка, суусап жүргөн кишилер кыямат күнү Аллага жакын болушат. Адам баласын жоготууга учураткан эң чоң коркунуч тойгонун билбеген курсагы. Адам ата алейхиссалам менен о эненин бейиштен чыгарылып, азабы көп бул дүйнөгө жиберилишинин себеби да ошол. Себеби алар Алла тыюу салган дарактын мөмөсүнө кол сунуп коюшту. Ошондой эле курсак дене кумарынын башаты. Бир даанышман мындай деп айткан экен: напсисине жеңилген пенде анын каалоолорунун артынан чуркап жүрүп, напсинин катачылыктарына батат. Напсиси анын жүрөгүн бир топ пайдалардан тосуп коет. Дене мүчөлөрүн напсисинин каалоолору менен сугаргандар жүрөгүнө өкүнүч дарагын тигет. Алла жандууларды 3 түрдө жараткан. 1. Периштелер. Алла периштелерге акыл берген, бирок күнөөгө жетелөөчү напси берген эмес. 2. Айбанаттар. Алла айбанаттарга биздин түшүнүгүбүздөгүдөй акыл берген эмес, бирок напси берген. 3. Адамзат. Алла адамзатка акыл да, напси да берген. Кимдин дене кумары акылына үстөмдүк кылса, ал айбандан да төмөн абалга түшөт. Кимдин акылы напсисине үстөмдүк кылса, ал периштелерден да жогору деңгээлге жетет. Икая. Ибрахим Хавас баяндайт: бир күнү Улкам тоосунда элем. Бир анар багын көрүп, анар жегим келди. Бирөөнү үзүп, даамын татсам кычкыл экен. Ары ыргытып салып, жолумду уланттым. Бир аз жүргөндөн кийин жерде жаткан кишини көрүп калдым. Ага аарылар үйүлүп алыптыр. Ал кишиге «Ассаламу алейкум» дедим. «Алейкум салам, Ибрахим» деп жооп берди. Ал: «Мени кайдан тааныйсың?» деп сурадым. Ал: «Ким Алланы тааныса, ага эч нерсе жашыруун эмес» деди.
Алла Таала менен байланышың жакшы экенин көрүп турам. Аарылардан куткарыш үчүн андан суранбайсыңбы десем, ал мага: мен да сенин Алла менен жакшы байланышта экениңди көрүп турам. Эми анар каалоосунан куткарууну суранбайсыңбы? Пенденин анарга, тамакка, эт бетинен түшө калышынын жазасы акыретте берилет. Ал эми аарынын чакканы бул дүйнөдө эле кыска мөөнөттө аягат. Ал эми көп тамактануунун натыйжасындагы дене кумары жүрөктү жаралайт деген жоопту кайтарды. Бул жоопту уккандан кийин ал кишини таштап жолумду уладым. Кумардануу падышаны кул кылат. Сабырдуулук кулду падыша кылат. Юсуп пайгамбар алейхиссалам сабырдуулугу менен Мисирдин падышасы болду. Зулайка падышанын жубайы эле. Дене кумарына азыр кылган үчүн кордолуп, бечара абалга түштү. Себеби Зулайка Юсупту сүйүп калган үчүн сабыр кыла албады. Абул Хасан ар-Рази баяндайт. Бирөө атасы 2 жыл мурун каза болгон атасын түшүндө оттон кийим кийип жүргөн абалда көрүп: "О атаке, эмнеге тозокулардын арасында жүрөсүң?" деп сурайт. Атасы: "Балам, менин напсим тозокко түрттү. Напсиңе алдана көрбө" деп аянычтуу жооп берди.